Быйыл коюлду жаңы мешит бунусу. Бул оңдолгон от казан Нарын шаарындагы номер 18 Ак Дил бала бакчасыныкы. Өткөн кышта ал бакча имаратын толук кандуу жылыта албай кыйынчылыктарды жараткан. Мындан улам быйыл от казан кубаттуусуна жаңыртылып, моруна ыш чыпкалагыч орнотулган. 350 орунду бакча быйылкы кышка даяр. Мурун эски меш болчу мореки. Ошо менен түтөп кыштан араң чыкканбыз да негизинен. Анан эми тегеректеги жителдер арстачу, үстүнөн мордон түтүн чыгат, каптайт деп. Анан быйыл мореки жаңы меш коюлду, сыртына кальцо коюлуп, ошо түтүндү газ эткенге суу менен кальцонун ичине чачыратып коюшту. Яман испытаниядан өтөлөк, анан өткөндөн кийин да көрөбүз да. Нарын шаарындагы бала бакча, мектеп жана турак үйлөрдү жылуулук менен камсыз кылган 10 от казандын эскилери жаңысына алмаштырылып, оңдолду. Мындан сырткары калаанын жылуулук берүү ишканасы тарабынан 250 жеке менчик турак жай жылуулук тутумуна кошулган. Экологияны булгабаган максатында 13 от казаныбыздын 10-уна мокрый зола удаление деп жаңы ошол патент алып сертификат алган фильтрлерибиз бар. Ошол фильтрлердин баарын орнотуп, быйыл биринчилерден болуп ушул эксперимент кылып киргизген атабыз. 10 мегаватт электроэнергияны бошотуп 11 электро от казанын көмүргө өткөздүрдүк. Буга 13 котельный келди. Андан тышкары Россиядан 2,5 мегаваттык 2 котел келип монтаждалып атат. Облустун башка аймактарында да кыш камылгасы кызуу. Бүгүнкү күндө Теңир Тоо жергесиндеги бюджеттик мекеме ишканалардын керектөөсүндөгү 25 000 тонна көмүр отунунун 95% тартылып бүттү. Бир гана Ат Башы районунда бул керектөөнүн 50% камдалган. 5 район бүгүнкү күндө 4-төө толук кандуу бүттү да. Бир гана ошо Ат Башы району калды. Нарын шаары да толук тартып бүттү. Өзүнүн бюджеттик мекемелерине 100% тартылды десек болот. Ушу 4 район, анан Нарын шаары. Бул жерден бир гана тарта албай атканыбыз Ат Башы району болуп атат. Ат Башыныкы бүгүнкү күндө 50%тен тегерегине тартылып бүттү бюджеттик мекемелерге. Бул көбүнчөсү Турук кени менен келишим түзүлгөн, ошого байланыштуу болуп атат. Бүгүнкү күндө Турук кени тазалоо иштерин жүргүзүп атат. Бирок жакынкы ушу бир жуманын ичинде толук кандуу Ат Башы районундагы жаап бүтөбүз да. Ошол эле маалда облустун энергетиктери кыш камын көрүшүүдө. Быйыл Нарын шаарынын аймагындагы 10.04-түк 31 көмөк чордон толук оңдоодон өткөрүлүп, 48 чакырым сип электр чубалгылары тартылган. Ошондой эле кыш айларындагы чыңалууну жана жоготууну азайтуу багытында акылдуу эсептегичтер орнотулууда. Негизинен бул элдерге болгон керектелүүлөрдү жанагындай ограничениялар азайтуу, негизинен урлуктар дээрлик болбойт. Ушул жерден анан ашча жүктөмөлөр деле болбойт. Анан элдер кыйналып барып келбестен ушул жерден эле өздөрү көрөт дагы оплаталарын ошо азыркы бүгүнкү күндө эле өздөрүнүн приложение кассалар ошо төлөйт дагы. Эгерде карыз болуп калатыр болсо, бул жерге келбей эле ошол негизги сервер деп коет, ошол серверден эле өчүрүп койгон мүмкүнчүлүк бар. Акчасы төлөгөндөн кийин ушул учеттор менен аны кайра жандырып беребиз. Ал эми 90 000 тоннадан ашуун көмүр керектеген жеке менчик секторуна кара алтынды ташуу иштери уюштурулууда. Облус жетекчилигинин билдиргенине караганда, быйыл кара алтындын баасы райондордун жана айылдардын алыс жакындыгына жараша 4 000 сомдон 4800 сомго чейин сатылмакчы. Нооруз Абылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.